Bismillahirrahmanirrahim. Адамдар менен кубанычын бирге бөлүшүү, кайгы-капасыга кайгыруу, мал-мүлкүнө кыянат кылбоо, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу, жакшы кулк-мүнөз ээлерине дал келген артыкчылыктардан жана фазилеттерден саналат. Өзгөлөр менен мамиле кылып жаткан чакта аларды ушактоо, көрө албастык кылуу, маектешти кемситип, кемчилигин жүзүнө салуу, башкаларды тоготпой төмөн назар менен кароо, аброю, байлыгы же мансабына карап мамиле кылуу адепсиздик саналат. Жашы улуу кишилер, устаздар, илим ээлери менен мамиледе алардын көзүнө тик карабай, кептерин жым угуу, суроолоруна гана жооп кайтаруу, буйруктарын сөзсүз аткаруу, кызматтарына даяр туруу да жакшы адептерден саналат. Адептин мекенибиздеги абалы. Аллах Таала мекенибиздин жерин өзүнүн акыркы жана толук дини болгон ислам нуру менен нурланткандан бери калкыбыз ислам адептерин өзүнө сиңирип, ага ыхлас менен амал кылып баштады жана ошондон бери алардан пайдаланып келүүдө. Имам Замахшари, имам Абу Мансур Матруди, имам Насафи, имам Абу Лейс Самарканди сыяктуу улуу тафсирчи аалымдарыбыз Кур'ани Каримди тафсир кылышканда адепке тиешелүү аяттарды да өзүнө ылайык тафсир кылып, бул багыттагы адабиятка өзгөчө салым кошушкан. Имам Бухари, имам Тирмизи, имам Насаи, имам Дарими Самарканди, имам Ибн Хиббан Самарканди сыяктуу улуу хадис илминин аалымдары да өздөрүнүн Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын мубарак хадистерин жыйнаган китептеринде да өзгөчө бөлүмдөр ачышып, аларда адепке арналган набави хадистерди келтиришкен. Ошондой эле имам Бурханиддин Маргынани, имам Касани, имам Сарахси жана дүйнөгө даңкы кеткен башка көптөгөн факихтерибиздин китептеринде да адеп маселеси өзүнө ылайык орун ээлеген. Имам Бахаудин Накшбанд, Шейх Хожа Ахрар Вали, Хожа Абдул-Халык Киждуани жана башка тасаввуф шейхтеринин ишмердүүлүктөрү жана китептери негизинен кишилердин арасында адепти кең таратууга каратылган. Мунун үстүнө Алдишер Наваи, Абдурахман Жами, Сакаки жана башка адабиятчы акындарыбыздын чыгармаларында да адеп темасы башкы маселелерден бири болгон. Жалпыбызга маалым жана белгилүү болгон динден алыстоо доорунда да адеп бүтүндөй унутулганы жок. Кишилерибиз үй бүлөлөрүндө перзенттеринин адеби жөнүндө башын оорутушкан. Бул маанилүү ишти дайыма көзөмөлдөп турушкан. Бул багытта колдон келген бардык чараларды көрүшкөн. Аталган кудайсыздык доорунан кийинки жылдарда адеп жөнүндөгү чыгармалар дагы китеп текчелеринен жай ала баштады. Кишилерибиз диндерин үйрөнүү жараянында исламий адептер менен да кызыгып, аларга амал кылууга жана адепти кең жайылтууга өтүштү. Бул темада жазылган чыгармалардын көлөмүн канчалык чоң экендигин бир гана сизди урматтоочу кызматчыңыздын калемине таандык китептердин өзү да көрсөтүп турат. Кур'ани Каримдин Хилал тафсирин жазуу жараянында адепке тиешелүү аяттарды чечмелөө аркылуу калкыбызга өз тилибизде адеп жөнүндө колдон келишинче маалыматтарды тартуулоо мүмкүнчүлүгү туулду. Көптөгөн хадиси шарифтерди чечмелөө жараянында да, фикхтын китептерде да бул иш улантылды. Тасаввуфка тиешелүү китептерибизде да адеп маселесине кең орун ажыратылганы өз-өзүнөн маалым. Ошону менен бирге ушул саптардын автору тарабынан түздөн-түз адепке тиешелүү болгон бир канча китептер да жазылды. Биринчиси Хадис менен жашоо жыйнагынын 34 тому жакшылык жана ахлак китеби. 4-Хадис менен жашоо жыйнагынын 37 тому адеп китеби.